Өзгөн районуна караштуу Кызыл Октябрь айыл аймагында мөмө жемиш сактоочу заманбап логистикалык борбордун курулушу башталды. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев мезгил кутусун салды. Жаңы кампанын жалпы аянты 40 соттук жерди түзүп, 600 тонна мөмө жемишти сактоого мүмкүнчүлүк берет. Бул логистикалык борбор жергиликтүүлөр үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Эми айыл чарба азыктарын арзан баада шашылыш сатууга муктаждык болбойт. Дыйкандар түшүмүн экспорттоого шарт түзүлөт. Курулуш иштери ушул жылдын күз айларына чейин бүткөрүлүшү пландалууда. Долбоордун сметалык наркы 35 миллион сомду түзөт. Негизинен бизде айыл чарба багытында алма, азыр мына жазда кулпун ай сактоо деген болуп атат. Бизде ушулар негизинде ушуга элдин талабы менен ушу өндүрүшкө аракет кылып атабыз да. Азыр эми основной ушу күзгү алма, азыркы убакка ушу малина, кулпун ай сактаганга ылайык ташылып атат. Азыр заман талабыда баштагыдай өндүрүп эле сатыш эмес, азыр кичине сактап, элдер да кымбат сатканга аракет кылып калды. Ошо негизинде азыр бул кампа курулушун баштап атат да.